Достор, президенттин кадр саясаты боюнча люстрация кылып аткан, тазалап аткан боюнча аябай сүйүнүп атам. Чын айтайын, кече күнү парламентте комитет башчысы Болот Борбиев дагы орун алмашканы, ордун бошотуп бергени өтө туура болду. Эми кыздын кылыгы төркүнгө маалым дегенде биз токтогуттар Болот Борбиев ким экенин билебиз, ал кантип келгенин, кантип саясий тепкичтер басканын. Эми Кыргызстанда эрке болбоду ал, чалчактап. Каласа Америкага барып консул бола калат, каласа бияка келип министр боло калам дейт. Анан кийин жөн эле бир депутаттык мандатты оңой олтоп эле алып эле эч бир кыйынчылыгы жокчу. Бар эле комитет жетекчиси болуп калган. Тура эмес да негизичи. Анан президентке азыр жолтоо болбош керек. Президент туура саясатын кылып атат. Эми бардыгы билинип эле турат да. Ким кимди сүйөт, ким кимди сүйбөй турат, ким эптеп кылтыйып ошол жерде калып калайын дегени көрүнүп эле турат. Ошондуктан мен Болот Борбиев агама дагы сунуштайт элем. Кичине намыстан коюш керек. Эми камчы кыдыршайышты уят кылбай мандатты тапшырып бериш керек. Президентти жайына коюш керек, ал өзүнүн саясатын кылып, өлкөнү өнүктүрсүн, өлкөнүн келечегин ойлосун. Анан башын ортоп эле кайра ушул темаларга кайта бербеш керек да, бошотуп бериш керек эми. Эми айдан ачык да эми. Камчы Кыдыршайыч болбосо сиздер никто болмоксуздар да. Анан да буга чейин да 1-2 генералды дагы кичине анча-мынча нааразы кылып өткөн деп сиз жөнүндө кеп кеңештер айтылат. Бирок эми ал башка кеп. Эми жок дегенде азыркы генералды дагы мындайча айтканда кидайт этпей идеолог экениңизди билдирип бошотуп койгонуңуз туура го дейм. Артыңызда мен жаңылбасам Арно деген бир жигит бар элем, жаш жигит экен, ал дагы өзүн көргөзсүн. Саясий мындай актив болгонго аракет кылып көрсүн. Анан сиз туура эмес кылдыңыз да, шайлоодо бизге окшош оппоненттерди сыйлап, инилерим, жигиттер деп келип койсоңуз болмок. Токтогул экиге бөлүнөт. Урматтуу кыргызстандыктар, билгиңиздер келсечи, эми Баткендин лейлегинде же көлдүн түбүндө билбей калышы мүмкүн жарандарчы, биз билебиз да. Анан географиялык абалы экиге бөлүнөт. Ортосунда баягы борбор болгону менен Токтогул оң жагында узун болуп, Каракүнгөй 5 таш болуп бөлүнүп кетет. Бул жагы болсо өзгөрүш 3 терек болуп бөлүнүп кетет. Бир жагынан Кундуз Сулайманов чыкты, экинчи жагынан Болот Борбиев чыкты. Анан жана айттым го, булар корабльдан келип салтанатка отуруп калды, андай болбойт да. Келип эле тиги Америкадан бери бул эми баардыгы пландалып келген да, сен комитет жетекчиси болосуң, саясат мындай өңүттө жүрөт деп бүт сүйлөшүлүп келген. Анан бул жагында оппоненттеринен Осмон Турдумамбетов бар болчу, Тотонов деген бар болчу, анан мен бар болчум. Мына үчөөбүз бир топ эл таанычы ошол жерден, буга чейин да бир топ добуштарды алганбыз. Үчөөн тең алдырып койбоду. Осмон Турдумамбетов өзүнүн арызын жазды, мен дагы өзүм арызымды жаздым. Анан эми Тотонов ал кудай деп жүргөн болуш керек. Ошондой достор, саясий күрөштөр ошондой болот. Ошондуктан Болот Борбиев бошотуп берип койсо, мандатын тапшырып койсо өтө жакшы болот да. Жөн эле өлмүш болуп, тиги жармаш отура өргөн кереги жок го дейм. Ал эми чыныгы лидерлер элдин арасынан суурулуп чыгыш керек. Анан эми акчаңыздарга деле бир топ суроолорду койсок болот. Мисалы 20 миллионду атайын БШКнын счету менен чачтыңар. Ал эми чөнтөгүңөрдө бир 5-10 миллион бар дейм. Биз эми шайлоону аралашып жүргөн эми ичинен билебиз да, кайсы жерден эмне чыгымдар кетет. Анан 30 миллион деген бул $300,000. Силер Америкадан чогултуп келесиңерби, биякта досторуңар береби? Таң калыштуу да. Кайсы досуңар берет $300,000? Ошо досуңар өзүн тааныштырып көргөзүп койсо жакшы болот эле. Мен бердим мынакей. Мен колдойм ушу аябай чоң саясатчы депчи, андай эмес көргөзө албайт дөстөрүн. Ал эми өзүңөрдүн каражатыңарды эсептей турган болсок, силер Америкада иштебей эле баарын акча эле чогултуп жүргөнсүңөр го. Силер коррупция кылганыңар кандай шек жаралып калат. Кыскасы таң калыштуу да. Ошондуктан достор, мына мен катталуучуларым, шайлоочулар, баа бериңиздерчи. Болот Борбиев отурганга татыктуу, ошол жерге келгенге татыктуу. Анан мандатын тапшырып бериш керек го дейм, кандай дейсиздер? Сиздердин оюңуздарды билгим келип атат. Сиздер комментарий калтырсаңыздар, ошого жараша кийинки кайрылууларды кылайын.